кредит берилген болсо болбойт деген чын ошол урматтуу тууган. Ал жерде сиз эч кандай кредитке кол койбостон, жөн эле келген акчаларды берип койсоңуз, кредитке эч кандай жардам бербестен банкты шыпырып, тазалап же кароолчу болуп иштесеңиз боло берет. Ya Rabbi, assalamu alaikum. Bilbey, çoşkonun eti koşulgan tamaktарды jep alsa ökümü kanday bolot? Ökümü aram ile olat urmatı tuğan. Bilesiz bilbeysiz bol aram bolot. Mına şun üçün saktanış gerek. Siz oşal bilbey jep algandığınız üçün albette hatadan bol esepten de bol keçirimdi. Birak 40 günge çeyin duanız kabul bolboydu. 40 günge çeyin duanız kabul bolboydu. Salamatsız mı? Mende çek bar oşonu kayıznem sattıram dep meni dualatıp atat. Men ne bolom deydi. Oşonu kaynenem sattıram dep meni dualatıp atat. Men ne bolom? Siz hiç nese olboysunuz. Al dualata versin, onu sattıram dep bari jaka bari versin. Siz özünüzge İhlas, Falak, Nas süreden okup dem salыңыз dagın. Satpayda koyunuz. Özüm üy salıp, özüm keregime işletem deniz. Al dualata başka kılavı, Kuday bir sandan korkpağınız. Bardı kılgan mehnetleri tekke ketedi. Balam 3 yaşka tolot, orup jatat, dua kılıp koyunuşu. Allah hasonatalarca şifa versin. Jaşnar isteken, hiç kanday künnösü yok. Allah hasonatalar ömrüne berek versin. Ne deyt? Ekinci ayal bolup tiygender kүйөөсүн кызганганга акысы жокпу дейт. Акысы бар. Анан кызганганда не деп кызганат? Башка алба деп кызганабы? Не деп кызганат урматтуу тууган? Жоо никесиз башка бирөөлөр менен сүйлөшпө деп кызганганга акысы бар. Менин көзүмчө неге анагас тийишип атасыз дегенге акысы бар. Анан мен экинчи болуп дейди, мени үчүнчүнү албайсың дегенге акысы жок. Биринчиси деле экинчини алың бол деп үчүнчүсүгө тийишпе дегенге акысы жок. Ал шарияттын койгон акысы. Erkek bola turgan bolsa төртөөдө алсын дагы карасын. Устаз Ханафи мазхабы боюнча креветка краб жегенге болобу дейт. Жок, болбойт. Болбойт. Ханафи боюнча балыкты эле жегенге уруксат урматтуу тууган. Ошондой эле анан биздикилер көбүнчө эле мына кургак жерде бизде деңиз болбогондуктан балыктын көп түрлөрүн билбейт экенбиз дагы. Мына ошол деңизде чоңойгондор, деңиздин жегинде жүргөндөрдүн айткандары дагы бар экен. Силер деңизди көргөн эмессиңер, бул боюнча маселени бизге койгула, ал боюнча фатуаны биз беребиз дегендер дагы бар экен. Кодум эле биз баягы аттын үстүндө ойноо боюнча маселени биз беребиз да, фатуаны биз беребиз. Аны бизден сурагыла деп биз баш көтөрүп кайкалайбыз да, улак көк бор боюнча аны бизге койгула, силер билбейсиңер деп аларга биз айтабыз. Анткени алар ат үстүндө ойногон эмес. Ошондой эле биз деңиздин үстүндө жүргөн эмеспиз дагы. Көбүнчө эле биздикилер краб, ал нерселерди жегенге болбойт, рактарды жегенге болбойт деп биз айтып беребиз. Бирок ал жактагылардын өздөрүнүн фатуасы дагы башка экен. Assalamu alaikum. Menin kүйөөм ичет, канча даватка чыгардым, 13 жыл болду. Ата-энесине да карабайт дейт. Ичкен адам дал мына ушундай болот. Ол демек ичкен адам бул өзүгө карабайт деген адам да. Өзүнө караган адам бул өзүнө сыйлап, ичпей алып жүрөт. Ичкен адам өзүгө дагы карабайт. Бирөө ичип алып туруп, помойду ичип коюптур. Маста, жугундук, идиштен жугулган, ит ичкен аякка башын салып, ошону ичип коюптур. Неге өзүн сыйлабагандыгы да урматтуу тууган. Бирөө айтты эле ичип алып, кадимкидей баягы кусат экен да, ошондо туалетке башымды салып алып кустум дейт. Туалетке салып алып, башымды салып алып кустум, ошону ойлогондон кийин өзүм сөз берип ичпей койдум дейт. Мынандай адамдар бар да, урматтуу тууган. Мына ошондон бул ата-энесинин карабашлыгы эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Ya Rabbi, assalamu alaikum. Investor bolsa bolобу дейт. Сонун болот. Инвестор болсоңуз сонун болот. Болгондо дагы сиз адал нерсеге болуңуз. Инвестор болом деп бизге казиного инвестор болуп келип албаңыз. Инвестор болуңуз, урматтуу бир заводко, фабрикага, бир жакшы бир жерди ачканга инвестор болуңуз, сонун болот. Assalamu alaikum ustaz. Hijamanın paydasını aytıp beriңizçi deyт. Hijama kılışlık bu sünnet. Hijama kıldırışlık bu sünnet urmatуу tууган. Bunun paydası bütünдөй жаман арам кандары чыгып кетет. Ошол эле учурда урматтуу тууган, кан менен кошулуп канчалаган сыйкылдары дагы чыгат, сууктары дагы чыгат.
Тагдыр карын таба ала турган болсоңуз, ал сизди окуп туруп хижама кылып, анан ошол хижама кылганда кан менен кошо тырнактардын, кан менен кошо чачтардын чыкканы көзүңүзгө көрсөтүп берет. Көпчүлүк адамдар көрүп алып муну сыйкыр деп ойлойт да өзүнчө элечи, кантип эле менин көзүм боеп койду окшойт. Сиздин көзүңүздү боёсо камераныкын боебосо керек, туурабы? Камерадан көрсөтүп алыңыз, урматтуу тууган. Азыр сиз SMS жазасыз, мен сиздин каякта экениңизди билбейм, бирок SMS-иңиз түшүп атат да, туурабы? Сыйкырлардыкы дагы дал мына ошондой. Анан мен хижама өзүм дагы хижама кылдырам. Ана ал Сенаментте Бакыт деген өзү менен тең жигит бар, Алла разы болсун. Өтө сонун хижама кылат. Ошого хижамат кылып, андан сурадым. Менчи ушундай тажрыйбадан өткөрдүңүз десем, жок, мен аны карабайм деди. Көп хижама кылгандыктан алып эле таштай берем. Негизи чыгат, бул медицинада бар, укканмын деп ал дагы айтат. Мына ошондон хижама кылдырып туруш керек. Көпчүлүк айтып коет го, бул адат болуп калат деп. Жок, урматтуу, мен өзү 6 айда алдырып туруштук сүннөт. Анан инсан башы оорубаса Кудай менин иши жок дегендей, менин башым оорумайынча барбайм да. Качан мына көп окуп, китептерди карап, сабак берип сүйлөй бергенден кийин баш ооруп калат. Анан барсам хижама кылып коет, сонун болот. Ошо менен дагы бир жыл учуп жүрө берем. Устаз. Ассаламу алейкум, устаз. Келинчегим бөйрөктөн жогору врачтын көзөмөлүндө. Түшүнгөн жокмун, түшүнүктүү кылып туруп жазыңыз. Месит салганга спонсор керек, инвестор дейт. Ооба, Бактияр эке биринчи аялына алимент толук төлөнө электе, ал аял күйөөгө тийсе кандай болот дейт. Ал аялга алимент төлөбөйт, балдарга төлөйт. Түшүндүңүзбү? Ол тийип кете берсин, урматтуу тууган. Толук төлөбөйбү, алимент балдарга төлөнөт. Устаз, нике жаңыласа болобу дейт, урматтуу тууган. Тагдыр дамыла карабактан ооба, тагдыр дамыла карабактан. Нике жаңыласа болобу? Жок, жаңылаш жакшы нерсе эмес, урматтуу тууган. Качан талак түшмөйүнчө никени жаңылантпайсыз. Бул буюм эмес. 6 ай көчөдө жүрүп калдыгы де, анан никени жаңылатып алсакпы, 4 айдан бери бири-бирибизди көрбөй калдыгы де, нике жаңылатып алсакпы, көптөн бери урушуп атабыз, нике жаңылап алсакпы? Жок, бул ал жаңылата турган нерсе эмес, урматтуу тууган. Тооба кылып эле жакшы амалдарды кыла бериңиз. Назыр амалы тууралуу түшүндүрүп кетиңизчи. Назыр дегени сиз айтып атасыз, өзүңүздүн мойнуңузга бир нерсени милдеттендирип атасыз. Эсен аман менин балам аскерден келе турган болсо, бир кой союп беришлик, мага назыр болсун, мен бир кой союп берем дедиңиз да. Эми айтканыңызда эсен аман келдиби, ошол койду союшлук сизге важип болуп калат, милдет болуп калат. Же болбосом бир жумушту айтып атасыз. Мына ушул жумушум жакшы болуп, ишим жүрүшүп кете турган болсо, мен бирөөгө бир кандай кой союп берем, же болбосом жакшы бир белек алып берем дедиңиз. Дал ошол сиз айткандай болдубу? Демек ошону беришлик сизге милдет болуп калат. Назыр деп мына ошол нерсени айтат. Мына ошентип биздин бүгүнкү убакыттарыбыз дагы бүтүп кетет, урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум, устаз. Европага жөнөп жаткан дуа кылып коюңузчу дейт. Аллах таала эсен аман жеткирсин. Устаз, шариятта бала атасыга калыш керекби же не дейт? Апасыгабы? Устаз, шариятта бала атасыга калыш керекпи же апасыгабы дейт. Кимиси динде боло турган. Экөө бул ажырашып кеткен сүрөттө да булчу. Ажырашып кетти, ошондо ортодо бала бар, кимге калыш керек? Эгерде бала өз алдынча жеп калган болсо, кимиси динде такыбараак. Ата урматтууган атага калыш керек. Жок, атасы ичип, мас, билгенин кылып жүрөт, анда апага калыш керек. Анан ошол эле учурда экөө тең такыба, анан негизи бул бизде кыргызда өзгөчө атага калыш керек. Атанын атында да алчу. Аял башкага тийип алгандан кийин аны башка бирөөгө көз каранды кылбастан күйөөсүгүнө эле берип коюш керек. Ассаламу алейкум, дамылла, үйдө намаз окуганда азан айтпай эле окуса болобу дейт. Болот. Эгер азан угулган болсо өтө жакшы, угулбаса айтпай эле убакыт өткөндөн кийин айтпай эле окусаңыз боло берет. Айтсаңыз сооп болот. Айтсаңыз сооп болот. Айткандан мечиттегидей кыйкырып айтпай, өзүңүзгө угула турган эле кылып айтасыз.
Firdavs atты кызга койсо болобу дейт. Ооба, кызга койсоңуз болот. Бизде кече мен дагы бир кары Firdavs экен аты, өтө сонун жакшы коюлуптур десем, бизде жакшы го, бирок Түркияда болбойт экен дейт. Неге? Аларда Түркияда эң биринчи Firdavs деп аялдарга көп коюлат экен да, аларчы. Firdavs деп аялдарга көп коюлат экен дагы, аларга өөн учурайт экен. Анан кыргыздарда боло берет, урматтуу тууган. Карасаңыз, биз ошол Firdavs, Абдулла, Абдурахман, Абдурахим деп ат койгондо гана бардыгыбыз өзүнчө жек көрөбүз да, кыргызча ат койсо болбойбу, бирок эле арабча болуп кетти деп элечи, араб кулдары деп сүйлөп алабыз да. А бирок чынын айтканда, урматтуу тууган, биздин Манас деп айткан эмне? Манас деген сөз, Манас атабыз ошол Курандан алынып коюлган ат. Бул дагы арабча болуп калат. Ошондон сүйлөгөндө дагы бир аз ойлонуп сүйлөсөк жакшы болот да. Манас Куранда бар экен го дейт. Аты бар. Хайна Манас деп, Манас деген ат бар. А биздин Манас атабыз айткан жок. Аты Жакып, ошол Манас атаны Жакып чоң атабыз дейбизби? Ошол не кылган? Мусулман болгондуктан, имандуу болгондуктан Куранды карап туруп баласыга ат койгондо Манас деп койгон, урматтуу тууган. Курандан аты алынган, китептен коюлган деген сөз. Мына ошондуктан калгандарыбыз дагы балдарыбызга ат койгондо ойлонбостон толугу менен дини жакшы аттарды кое бересиз, өтө сонун болот. Мына ошентип биздин бүгүнкү эфирибиз аяктады. Иншалла, менде азыр өзүңүздөр айткандай подписчиктер көбөйүптүр. Иншалла мындан кийин ар дайым ошол 7-ден 8-ден кийин сиздер менен 1 саат бою суроо жооп кылганга иншалла даярбыз. Анткени биздин подписчиктер толук болуптур, эфирди бизге бериптир. Иншалла азыр бул Шабдан Баатырдан мен ошол кандай киреп, кандай башташты көрүп үйрөнүп алайын. Анан иншалла эртеден баштап туруп ошол күнүгө 1 саат бою суроо жооп кылганга даярбыз. Аллах Таала бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Аллах Таала сафарга жөнөгөндөрдүн жолдоруну бейкатар кылып, балалуу болбой жаткандарга Аллах Таала бала берип, иши жүрүшпөй жаткандардын Аллах Таала иштерин жүргүзүп, карыздардан кутула албай жаткандарга Аллах Субхана Таала өзү жардам берип, ошондой эле ичип жүргөн жалпы ичкичтерден Аллах Субхана Таала имандарына күч-кубат берип, арак, арам нерседен алыс болуп, ар бир үй бүлө бактылуу жашашты Аллах Таала насип кылсын. Ва ахири давана алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatика ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.